Бул имарат 1978-жылы жыгачтан курулуп, жайкы лагердин жатаканасы катары колдонулуп келген. Бирок 1995-жылдан тарта мектеп катары пайдаланылууда. Имарат 11 бөлмөдөн турат. Алда болсо чакан каналар. Бирок ага карабай 226 окуучу эптеп бир амалын таап, билим алып келишүүдө. Парталарыбыз кичинекей, кээ бир класста авариялык абалда, бир класста 3 окуучулар болуп отурганга аракет кылабыз, батканга аракет кылабыз. Бирок ошондой болуп жатса да биз сабактан жетишкенге алдыңкы окуганга аракет кылабыз. Аталган имаратты өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп чечим да чыгарган. Буга байланыштуу окуучуларга жаңы мектеп имаратын куруп берүү зарылчылыгы жаралган. Ал үчүн 2017-жылы республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, учурда толугу менен бүткөрүлдү. Бардык талаптарга жооп бере алчу мектеп имараты жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Бул мектеп өзүңүздөр көрөсүздөр, физикалык кабинет, химиялык кабинет, окуучулар үчүн ашкана, спорт зал, бардык шарттар каралган. Жылуулук системасы каралган, бул жерде жылуулук системасы бар. Өрткө каршы коопсуздук суу сактагычтар да бар. Өзүнчө атайын таза суу менен келген, таза суу тартып келгенбиз. 220 метрден таза суу да бар. Ушул эле райондун Көкжар айылындагы Маданият орто мектебинин имаратында адистер текшерип, авариялык абалда деп бүтүм чыгарышкан. Учурда 2 корпустан турган шарты жок мектепте 320 окуучу билим алышууда. Биздин мектеп 2 корпустан турат. Биринчи корпусубуз, мына корпус 1961-жылы ашар жол менен курулган. Экинчи корпусубуз 1985-жылы курулган. Азыркы күндө биздин мектепте 320 окуучу окуйт. Анан 100 окуучубуз Көкжар орто мектебине барып окуйт. Окуучу батпагандыгына байланыштуу. Бизде эми айта берсек көйгөйүбүз көп. Баягы спорттук аянтчабыз, спорт зал жок болгондугуна байланыштуу. Кыштын күндөрүндө окуучуларыбыз кыйналат. Бизде эң негизги көйгөй ушул азыркы күндө. Маданият орто мектебине жаңы имарат куруу 2014-жылы башталган, бирок каражат бөлүнбөй курулуш иштери токтоп калган. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн өлкө казынасынан каражат бөлүнүп, 2 кабаттуу мектептин курулуш иштери жанданды. Азыр эми 2018-жылы күзгү маалда акча каражаты каралып, кышкы мезгилде суук болгонуна байланыштуу токтоп турган элек. Азыр мына погода плюсовой температурага өткөндөн баштап жумуш иштерин баштап, азыр мына балдар иштешип атат. Быйыл өзү мектеп учебный корпусту сентябрга беребиз деген ниеттерибиз бар. Спорт кошумча бул жерде дагы спорт комплекси, галереясы бар. Билим берүү мекемелерин жаңы имарат менен камсыздоо райондун Караташ айылында да жүрүүдө. Мында заман талаптарына жооп бере турган 2 кабаттуу балдар бакчасынын курулуш иштери дээрлик бүтүп калды. Шарттары жакшы. Азыр мебелдери, стол стулары 100 балдарга мебелдери келип баштады. Ичинде краскалоо иштери калды. Анан мына котелныйды, бу казанды испытаниядан өткөрүп алсак, уже бүткөнгө жакындап эле калды. 100 балага ылайыкташтырылган бул бала бакча ушул жылдын апрель айында пайдаланууга берилет. Азыркы тапта Ноокат районунда 26 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинде 8 мектеп, 3 бала бакча жана 1 спорт комплекс бар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.